Саламатсыңарбы? Бүгін біз программирование курсын баштайбыз. Бұл курс C++ тілінде болады. Бірінші сабағыбызда программирование деген эмне экенин, биз эмне үчүн C++ тандағаныбызды түшүнүп, жана биринчи программабыз жазабыз. Башында айта кетчү нерсе бул C++ тили олимпиадалар үчүн аябай көп колдонулат. Көбүнчө кишилер олимпиада келгенде C++ колдонушат. Ал үчүн көп себеби бар. Биринчи себеби бул C++ абдан бат тил болуп саналат. Жазуусу, синтекси чоң болгону менен башка тилдерге салыштырмалуу. Бунун иштегени абдан бат болот аларга караганда. Экинчиден, бул аябай популярдуу тил. Муну болсо көп жерде колдонушат. Мисалы айтканда, робототехникада колдонулат, оюн жасаганда абдан көп колдонулушат. Приложение жасаса болот, телефонго дагы, компьютерге дагы, веб разработкаларга да колдонот. Дагы көп жерде колдонулат. Мынча айтса болот, бир дагы тармакта C++ кереги тийбей калбайт да. C++ты билсең, бүт тармактан алып кете аласың. Бирок менин оюмча C++'ын эң жакшы жери бул C++ өтө оор тил болуп саналбайт жана өтө жеңил тилде болуп саналбайт. Мисалы жаңы чыккан тилдерден карасаңыз, Python тили, мисалы, ал тил синтекси аябай оңой болот, жазганда аябай оңой жазып, жакшы түшүнөсүз. Бирок эгерде сиз башка тилди үйрөнүп баштасаңыз, же башка тилди алмаштырам Python'да окубайм десеңиз, сизге кичине оор болуп калат жаңы тилге өтүш үчүн. Эгерде сиз C++'ын баштасаңыз, орточо тил деп айтса болот, сиз башка тилди үйрөнүп же башка тилге өтөм десеңиз абдан оңой болот. Мисалы, сиз машина айдаган үйрөнгөндө деле механиканы башында биринчи үйрөнүп, андан кийин автоматка отурсаңыз, сизге абдан оңой болот. Кайра автоматта механика отургандан көрө. Ошондуктан C++'ды биринчи тил кылып тандаганыңыз аябай жакшы. Келгиле башында программа эмне экенин түшүнүп алалы. Мен үчүн программа бул кандайдыр бир завод катары эсептелинет. Мисалы, сиз сүрөттө көрүп тургандай, бул жерде нан чыгарган заводдун сүрөтү турат. Мисалы, нан чыгарган заводдун ичинде көптөгөн процесстер болот, ичинде көптөгөн нерсе болот. Анан эң аягында сизге нан берет. Ал завод иштеш үчүн сизге башында материалдар бериш керексиз заводко. Мисалы, ун бериш керексиз, жумуртка бериш керексиз. Алар деген заводдун ичине кирет. Заводдун ичине киргенден кийин ал жерден кандайдыр бир көп процесстер болот. Мисалы, камыр жасалат, анан аны бышырасың, эң аягында сен нан аласың. Ошондо аналогияга көп программалар киргизсе болот. Мисалы айтканда, калькуляторду алсаңыз. Калькуляторго сиз деген сандарды бересиз, ичине киргизип, ал ичинен ал деген санды кошот, бөлөт, көбөйтөт, анан эң аягында сизге жоопту берет. Ошондой сыяктуу эле иштейт. Ошол программанын ичиндеги процесстерди оңоюраак түшүнүш үчүн биз flowchart колдонсок болот. Flowchart деген бул силердин программаңардын схемасы, программалар кантип иштейт, жана силердин алгоритмиңерди оңой жол менен көрсөтүп берет. Бүгүн болсо биз flowchart'ын 4 формасын карайбыз. Ар бир формасынын өзүнүн функциясы бар. Мисалы караганда биринчи формула, тоголок формуласы силердин программаңардын flowchart'ын башын качан башталат жана аягын качан бүтөөрүн көрсөтөт. Экинчи форма болсо параллелограмм формасы. Ал форма болсо силердин программаңарга flowchart'ка кайсы маалымат кирет жана кайсы маалымат чыгатын көрсөтөт. Input жана output'ту. Үчүнчү көрүп турган параллелограмм формасы программанын ичинде болгон процесстердин баарын көрсөтөт. Эми болсо төртүнчү форма, кристаллга окшогон форма болсо, силердин программаңардын ичиңердеги кандайдыр бир шартты көрсөтөт. Эгерде ал шарт туура болсо, биздин программабыз бир тарапта кетет, эгерде шартыбыз туура эмес болсо, экинчи тарапка кетет. Ал ушул формаларды азыр биз примерден жакшыраак түшүнсөк болот. Келгиле биз биринчи мисалды карайлы. Бул мисалдын ичинде программанын башталганы биз үйдөн чыгып бартабыз деген сөз. Ошондо биз үйдөн чыкканда программабыз башталат. Үйдөн чыккандан кийин биз саатты карап туруп, саат канча болгонун программанын ичине киргизебиз. Ошондо биздин саат канча болгонун биле алабыз. Андан кийин биз шарт беребиз. Кристаллды колдонуп шарт беребиз. Ал шарт бизде мындай болот. Саат 7 боло элек деген шарт. Эгерде шарт туура болсо, эгерде 7 боло элек болсо, анда биз ооба деп жооп берип туруп, сол жакка кетип, анан сол жактагы калган кодду аткарылат, программаны аткарат. Эгерде жок 7ден кийин өтүп кеткен болсо, шартыбыз туура эмес болуп саналып туруп, биздин жок деп жооп берип туруп, анан оң жакка кетет. Келгиле эгерде эрте чыккан вариантты карап көрөлү. Саат 7 боло элек деп элестетебиз. Биз сол жакка бурулабыз, анан процессти көрөбүз. Ал процесстин ичинде автобусту алабыз деген процесс. Биз деген негизи бул программа школго барыш керек деген программа элестеткиле. Ошондо биз эртерээк чыксак, биз автобусту алсак болот, анткени бизде дагы убакыт бар. Эгерде биз деген саат 7 боло элек 7ден өтүп кеткен болсо, анда бизде убакыт жетишмек эмес деп туруп, биз такси алмакпыз. Ошо таксиди алган процесс деген ошону колдонуп, анан школго жетмекпиз. Бул өзү чоң flowchart. Бул деген бизден жашоодон алынган эле мисал десек болот.
Бул жашоодо алган примерди биз программага жазгыбыз керек болсо ушундай кадамдар менен жазып чыкмакпыз. Биз муну C++ языгында, C++ тилинде жазабыз, бирок азыр болсо идеясы, ошо коддун логикасы ушундай флоучарттан кылып көрсөтсөк болот. Келе дагы бир мисал карап көрөлү. Биздин программанын башталышы үйдөн чыгып бараткан деп карай алалы. Үйдөн чыкканда биз шарт беребиз. Эшикте жан жаап жатат деген. Эгерде биздин шарт туура болсо, биз ооба деп айтабыз, анан ылдый түшүп, зонтикти табыш керекпиз деп айтабыз. Зонтикти алып, андан ары башка иштерибиз менен кетип, үйдөн чыгып кетебиз. Ошентип программа бүтөт. Эгерде эшикте жан жок болгон болсо, биз деген зонтикти албай эле өткөрүп сразу эле үйдөн чыгып кетсек болот. Бул дагы пример жашоодон алынган. Анан биздин программирование кантип иштейт экенин көрсөтүп берет. Ар бир кадамды программирование ушинтип түшүнөт. Келгиле азыр биз суроо чыгарып көрөлү. Биринчиден өзүңөр чыгарып көргүлө, андан кийин меникин көрсөңөр болот. Суроо мындай. Студент экзаменге кирет, экзамен жазат, результатын алат. Эгерде результаты 50дөн көп болсо, ал бала курсту бүтөт. Курсту бүткөн болуп саналат. Эгерде 50ге жетпей калган болсо, ал кайра экзамен жазып 50дөн көп алып чыгыш керек. 50 алмайынча ал курсту бүтө албайт. Силер азыр пауза коюп өзүңөр чыгарып көрөлү биринчиден. Анда эмесе мен азыр көрсөтөйүн кантип чыгарылат. Биринчиден биз программаны баштайбыз. Программа башталганыбыз бул деген экзаменге кирердин астында программа башталат. Андан кийин биз деген процесс болот, экзамен процесси болот. Андан кийин биз деген результатты алабыз. Ал деген биздин программанын ичине кирген информациябыз. Андан кийин болсо бизден шарт кетет. Шартты азыр биздин шартыбыз результат 50дөн көп болсо деген шарт болот. Андан кийин эки жака кете алабыз. Биринчиден биздин результатыбыз 50дөн көп болот, же болбосо 50дөн аз болот деп. Ооба. Же болбосо жок. Эгерде 50дөн көп болгон болсо, биздин экзамен результаты 50дөн көп болгон болсо, ал деген курсту бүтүрдү деп эсептесек болот. Ошондо биздин программабыз бүтөт. Эгерде эми карап тургула. Эгерде 50дөн көп болсо бүтүп атат, эгерде бүтпөй калса, кайра экзаменге кирип чыгыш керек. Ошондо биз деген могул программаны цикл сыяктуу кылып койсок болот. Эгерде өтпөй калган болсо, кайра экзаменге кирет деген. Ошондо мындай карагыла. Биздин программабыз башталат, экзамен болот, экзамендин ичине киресиң, экзамен жазасың, өзүң результатыңды аласың, балыңды. Андан кийин балың 50дөн көп болсо, экзаменди бүтүп, курсту бүтөсүң. Эгерде 50дөн аз болуп калса, сен кайра экзаменге кириш керек болосуң. Анан экзамен жазып, кайра бал алыш керексиң. Анан кайра текшересиң, 50дөн көп болсо, курсту бүтөсүң, 50дөн көп эмес болуп калса, кайра артка басасың. Ошондо эгерде кайра жаза албай калса, ал 50дөн көп алмайынча кайра кешке экзамен жаза берет. Бул мисалдар программалар кантип иштейт экенин, программанын артында турган логикасын көрсөтүп берет ар бир кадам менен. Анан флоучартты колдонуп туруп, биз ошону түшүндүрүп койдук. Флоучарт болсо көп эле жерден колдонулат. Биз деген мындан кийин программа жазып атканда чоң программаларды өзүбүздүн башты кармай албаган үчүн биз аны бир жака жазып коюп коюш керекпиз. Флоучарт колдонсоңор болот. Башка нерселерди колдонсоңор, башка түрлөрдө колдонсоңор болот. Мындан кийин биз чоң программаларды жазып атканда, чоң лист көп барактарды флоучарт кылып толтуруп, программабызда эмне болуп атканын, каякта болуп атканын түшүнүш үчүн, унутуп калбаш үчүн флоучарт колдонобуз. Келгиле эми программаны C++ тилинде программаны каяка жазарыбызды карап алалы. Негизи сыртка разработки деп коет жазыш үчүн, андай C++ үчүн көбү бар. Мен силерге өзүмдүн сунушум бул Dev C++ деген сыртка разработки болот. Ал аябай жеңил деп айтса болот. Жеңил дегенде ал көп место албайт. Анан аябай колдонуш оңой. Анан силерге ошо жетет.
аны азыр көчүрсөңөр аягына чейин ошо менен колдоносуңар. Азыр болсо мен силерге dev.c++ды кантип көчүрөрүңөрдү көрсөтөм. Ал үчүн браузериңерге киресиңер. Браузердин ичиңерде skачать dev.c++ деп жазасыңар. Codeline деген сайтка киребиз. Ссылкасын видеонун астына таап алсаңар да болот. Кичине ылдый түшкөндө skачать dev.c++ деген ссылканы көрөсүңөр. Ошону баскыла. Анан установщикти көчүрөбүз. Установщикти көчүрүп бүткөндөн кийин аны басып иштетебиз. Язык тандайбыз, окей басабыз. Кийинкини басабыз. Бул жерден эч нерсе тийбей эле койсоңор болот. Анан кийинкини басабыз. Ошол жерде ушундай чыштап койсоңор эле жакшы болот. Андан кийин басабыз. Көчүрүп бүткөндөн кийин finish'ти басабыз. Бул жерден тил тандайбыз. Мен английский тандайм. Дальше басабыз. Андан кийин бул жерден фон тандасаңар болот. Мен өзүм Oblivion'ды жакшы көрөм, ошон үчүн ошону тандайм. Андан кийинкини басабыз. Андан кийинкини басабыз. Окейди басабыз. Анан dev.c++ ачылат. Биз мону жаап салсак болот. Азыр биз силер менен эң биринчи программаны жазабыз. Hello World деген программа. Аны кылыш үчүн биринчи файл ачыш керекпиз. Анын үчүн файлга киребиз. New source file. Же болбосо Ctrl-N басып койсок болот. Азыр мен кодду өзүм жазам. Анан силер менин артыма жазып кетерле деп суранам. Коддун көбүнчөсүн силер түшүнбөйсүңөр. Азыр коркпой эле койгула. Ал кичине оор болгон үчүн биз андан кийинки сабактарда баарын түшүндүрүп беребиз. Силер азыр бир нерсе түшүнбөй алсаңар эч нерсе эмес. Баары жакшы, мен жазып кетерле. Include деп жазабыз. Хэштегти коюп include деп жазабыз. Скобкаларды ачабыз. Өзүңөр көргөндөй, азыр могу знакты басканда, кичинекей знакты басканда, ал экинчи частын болсо, экинчи половинасын сразу коюп берет. Эгерде силердин сырдар разработкаңар силерге код жазганга жардам берет. Андан кийин ичине iStream деп жазабыз. Андан кийин using namespace std деп точка запятая коебуз артына. Андан кийин int main скобка ачып жана жабабыз. Андан кийин астына түшөбүз. Фигурный скобка ачып туруп, ичине болсо cout эки знак минус коебуз. Кичинекей знакты коебуз. Эки кавычка ачып, ичине hello world деп жазабыз. Эң аягында болсо точка запятая коебуз. Андан кийин болсо return 0 деп жазабыз. Точка запятая коебуз. Бул код иштеш үчүн 3 нерсе кылыш керек. Биринчиден силер буну бир жерге сактап коюш керексиздер, сохранить. Андан кийин компиляция, андан кийин иштетсеңер болот. Биринчиден каалаган жериңерге сактап койсоңор болот. Компиляция деген процесс бул деген силердин адам түшүнгөн кодду, силер көрүп турган кодду, силер жазган кодду компьютер түшүнүш үчүн ошондой кодго которуп берет. Компьютер 0 анан 1 менен түшүнсө, биз болсо мондой тамгалар менен түшүнсөк, ошо компиляция деген ошо тамгаларды 1-0 которуп берет. Ошондо силер биринчи кодду компиляция кылып, андан кийин иштетесиңер. Эң үстүндө болсо кнопкалар бар, compile деген, F9 бассаңар болот, run F10, compile и run F11. Эгерде азыр биз сактабай туруп эле compile and runды бассак, ал деген бир жака сакта деп айтат. Биз деген рабочий стол сохранить этем мен азыр. Андан кийин компиляция башталат. Компиляция бүткөндөн кийин ачылыш керек. Мынакей бизде hello world деп чыгарып берди. Куттуктайм, силер жаңы эле өзүңөрдүн биринчи программаңарды жаздыңар. Башкача дагы сактаса болот. Файлды басып, сохранить деген, save деген бар. Азыр биз сактап койгон үчүн баса албайсыңар. Эгерде бир нерсе өзгөртүп туруп кайра сактайм десеңер болот. Файлды кайра киребиз. Сохранить, save'ди басабыз. Же болбосо Ctrl+S'ти басабыз. Бүгүнкү сабак силерге пайдалуу болду деп ишенем. Сабактардан баштап биз башынан кайра программирование башынан баштайбыз. Переменный деген эмне экени, цикл деген эмне экенин
ошондуктан биз менен калгыла. Чоң рахмат.